Assalamu алейкум. Бир мурунку видеобузда биз кантип регистрация кылабыз жана алгачкы кадамдарды алабыз деген суроолорго жооп бергенбиз. Азыр болсо кантип товарды системага кошобуз, ошол боюнча сөз кылмакчыбыз. Товарды системага кошуш үчүн биз каталог и остатки бөлүмүнө киребиз. Ушул жердеги каталог и остатки бөлүмүнө киргенде бизде добавить товар деген бөлүм бар. Добавить товар деп басабыз. Баскандан кийин биз эмне кылабыз? Бул жакта ШК штрих-код деген бар. Любой бир штрих-кодду жазабыз. Товарыбыздын штрих-кодун жазгандан кийин бизге эмне болот? Товарыбыздын аталышын чыгарып берет бул жерге. Башка товар тандайлы. Мынакей. Чачал штук ассортименте дейт. Штрих-кодду жазганда автоматтык түрдө эгерде база даныкта бар болсо, аталышын бияка тартып берет. Эгерде сүрөтү дагы база даныкта болгон болсо, анда сүрөтүн дагы бул жака тартып чыгарып берет туугандар. Андан кийин биз тандай турган нерселерибиз описание жазсак болот, бренд жазсак болот, страна производства жазсак болот, анан количество, единица измерения жазышыбыз керек. Штук же болбосо килограмм, литр, метр же упаковка деп жазышыбыз керек болот. Ылдыйраак түшөбүз дагы биз эгер оптом сата турган болсок, продавать оптом деп тандайбыз дагы, оптовый ценасын жазабыз. Эгер оптом сатпай турган болсок, анда муну тандабай эле коебуз. Анан цена продажи деген бөлүм бар. Цена продажи деген бөлүмгө биз продажный ценасын жазабыз. 230 жаздык. Закупочный ценаны жазабыз. Айталы 180 сомдон алып атабыз дейли. Рентабельность 21% деп чыгарып берип атат. Маржа 50 сом дейт сатканыбызда. Эгерде тип бонуса деген бул менеджерге бериле турган бонус. Эгерде менеджер бар боло турган болсо сиздерде, ошол менеджер ушул товарды сатканда канча сомдон алат дегенде, же болбосо канча процент алат дегенди билдирет. Мисалы үчүн процент от цены дей турган болсок, бияка процентин жазабыз. Мисалы үчүн 10%. 10% ала турган болсо, бизден некен 27 сом маржа болот экен, дагы 11% рентабельность болуп калат экен. Мынакей туугандар, ушундай кылабыз, ушул жерлерди толуктайбыз. Кааласак сүрөтүн кошобуз, кааласак описаниясын, брендин жазсак болот. Бул жерлер штрих-код обязательно биринчи жазылат. Штрих-код биринчи жазылганын себеби наименование товара автоматтык түрдө өзү системадан тартылыш керек туугандар. Эгерде тартылбай турган болсо, андай товар жок боло турган болсо, анда бул жакка эмне кылабыз? Өзүбүз жазышыбыз керек болот. Все болду. Ушу менен баарын толтурдук. Ушул эле нерселерди толтурабыз да, эмне дейбиз? Сохранить товар деп басабыз. Сохранить товар дегенде эмне деп атат? Товар успешно созданат атат жана бүттү. Эми бул товардын штрих-кодун чыгарып чапташ үчүн биз эмне кылабыз? Печать ШК дейбиз. Печать ШК дегенде ушундай чыгат. Штрих-коду для печати деп чыгат. Ушул товардын штрих-коду. Анан бул жерден размерин тандайбыз. Термопринтердин размерлери бар. Горизонтальный, анан вертикальный деген бар. Горизонтальный деп туруп, термопринтер 30га 20, же болбосо термопринтердин размерине жараша 58га 60 дейли дагы. Печать дей турган болсок, мынакей. Мындай болуп бизге эмне болуп чыгат? Данный чыгып калат. Ушуну печать кылып чыгарып алып туруп, бул жактан термопринтердин өзүн тандайбыз. Кайсы принтерге кошулган болсо, ошону тандап туруп печать кылып чыгарып алабыз. Менде тилекке каршы термопринтер кошулган эмес, ошон үчүн менде сохранить деп чыгып атат. Силерде ушул жерде печать деп чыгыш керек. Все туугандар, товарды кошуу ушундай эле жеңил. Анча да оңой эле туугандар.